85 жылдык маракеге улай Ош шаарынын чыгармачылык интеллигенциясынын Түрксойдун башкы секретариаты менен кече бүгүн эртең аттуу жолугушуу болду. Мамлекеттик университет жөнүндө өтө мыкты сөздөр айтылды. Мен ойлойм, Ош мамлекеттик университети мындан да жогорку сөздөргө татыктуу университет, бул биздин жүзүбүз, улуттук сыймыгыбыз Ош мамлекеттик университети. Мен мындан ары дагы университеттин ушундай бир бийик деңгээлдерди багынтып, бийик ийгиликтери жаратарына чын жүрөгүмөн куттуктайм, тилектешмин. Себеби мен дагы ушул Ош мамлекеттик университетинин ардактуу профессорумун. Анан экинчиден мына бүгүн мен Оштогу чыгармачыл интеллигенциянын өкүлдөрү менен көрүштүк. Биз адабият, маданият жөнүндө сөз кылдык. Алдыда дагы келечектүү пландарды да алар менен ой бөлүшүп, пландарды түздүк. Иш-чара Евразия жазуучулар союзунун төрагасы эл жазуучулары, мугалимдердин жана студенттердин катышуусунда болуп өттү. Анда кыргыз тилине байланыштуу көйгөйлүү маселелер көтөрүлүп, аны өнүктүрүүнүн жолдору боюнча сунуш пикирлер айтылды. Түрксойдун башкы катчысы, Кыргыз Республикасынын эл жазуучусу Султан Акимович Раевдин колунан төш белгилерди бүгүнкү күндө маданият тармагында, тил жаатында, тегеле Ош шаарындагы бардык өзөктүү улуттук нарк кыргыз жараны концепцияларын ишке ашырууда салым кошкон биздин кызматкерлерибиз, жазуучулар союзу, бир нече адамдар ушул Ошмунун 85 жылдыгына карата Султан Акимовичтин колунан төш белги алып отурабыз. Албетте бүгүнкү жыйындын дагы бир өзгөчө жагы Ош шаарында, тегеле Кыргызстанда, анын ичинде Ош мамлекеттик университетинде мамлекеттик тил саясатын өнүктүрүү, маданиятты көтөрүү. Жыйындын соңунда Түрксойдун баш катчысы Султан Раев кыргыз тилин жана жаштардын өнүгүүсүнө кошкон салымы үчүн театрдын жана университеттин кызматкерлерин төш белгиси менен сыйлады.